Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. İslam tarihinden Hazreti Adam aleyhisselam dünyada en birinci jaralgan insan. Allah Taala Adam atabızdı jaratarda murda periştelerge jariya kılgan. Ve idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardı halife. Periştelerge aytıtat, men jer betinde özümdün orunbasarımdı, ökümdörдү жүргүзө турган орунбасарымды жаратуучумун, халифамды деп. Периштелер ошондо айткан эле. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, жер бетинде бузукулук кыла турган, кан төгө турган ушундай бир затты, инсанды жаратасыңбы dedi. Biz seni arulайбыз, biz seni мактайбыз, biz seni улуктайбыз. Мына ушу биз жетиштүү эмеспизби депчи. Allah subhanahu wa ta'ala men bilgенди силер билбейсиңер деп жообун айткан эле. Allah Taala topraktan Adam aleyhisselamды жаратты, ылай кылып, суга кылып, кийин Allah Taala өзүнүн өкүмү менен ага жан салып, мына инсан Адам алейхиссаламды Allah Taala жаратып, периштелерге өкүм берген. Ва из кулна лил малаикати isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Periştelerge буйрук бердик, Адамды жараттым, эми буга сажда кылгыла деди да. Көрбөйсүзбү, Адам алейхиссаламга Allah Taala кандай улуу мансап, улуу да даража берди инсанга. Периштелерди сажда кылдыртып атат. Бардык периштелер сажда кылды, шайтандан башкасы. Аба жүз үйүрдү. Вастакбара текеберленди. Жыйынтыгы эмне болду? Ва кана минал кафирин, кафырлардан болуп калды бу периште. Адам алейхиссаламга Allah Taala эки өзгөчөлүк берген. Биринчиси илим, экинчиси масжуд лаху, сажда кыла турганга ушундай мартаба берген да. Периштелер болбосо нурдан жаралган. Адам алейхиссалам топурактан жаралган. Мына ушул шайтан оттон жаралган, текеберленип болбойбу. Ошондон улам Allah subhanahu wa ta'ala шайтанды бейиштен кууп чыккандан кийин мөөнөт сураган кыямат күнгө чейин Allah мөөнөт берди. Адам алейхиссалам жана Адамдын балдары кыямат күнгө чейин канча келсе, душманы ойдон калды да жерде. Allah Taala'nын кудурети бал. Мынаке бал ары бар. Allah subhanahu wa ta'ala кандай бир ушундай жараткан. Эгерде биз ошол гүлдөрдөн балды чыгаруу бүгүнкү күнгө чейин бир да технология ушундай өнүккөн заманда дагы балды чыгара турган технология чыгарган эмес да. Мейли тонналап гүлдү топтойлу, тонналап. Ошону престейли. Майы чыгабы, бал чыгабы чыкпайт да. Каяктан ана? Буну Allah Taala ошо бал арынын өзүнүн ошо соро турган ушундай ийнесинде коюп койгон. Ал дагы жөнөкөй эмес. Рамканы көрсөңүз 8 буруштук. Бардыгы тегиз. Бирөө чоң, бирөө кичине эмес. Ага өзү балды төккөндө да, кусканда дагы бал төгүлүп кетпейт. Толгондон кийин печаттайт. Бизге Allah subhanahu wa ta'ala кандай кылып ырыскыбызды эмнелер аркылуу берип койгон. Кызмат кылып, албетте шек күмөнсүз жараткан Allah Taалa'нын кудурети. Бир фарыз туурасында исламдын түркүгү 5. İslam 5 түркүктө. Демек, мусулманмын деген адам бул 5 түркүксүз мүмкүн эмес деген сөз да. Биринчиси ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах күбөлүк берүү болсо, экинчиси намаз, зекет, орозо, ажылык. Мына ушудан орозо, мынакей кармо, Рамазан айында орозо тутуу бул фарыз туугандар. Бир сүннет туурасында бир сахаба саарлык тамак жеп атты эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам карап туруп айтты. Бул тамакта береке бар деди. Tasahharu fa inna fis suhuri la baraka. Та саарлык кылга деп буйрук да берген. Саарлыкта береке бар. Саарлыкты жеш керек экен. Бу да береке туугандар. Эч качан таштабагын деп буйрук келген да. Эч качан таштабагын деп. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында Рамазан айда 4 нерсеге бекем болушубуз керек экен. Сахih ибн Хузаймада келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, Рамазан айда 4 нерсеге өтө көп амал кылыла дейт. Өтө көп амал кылыла. Эко Allah Taala'nın razıçılığı var.
Экөө силердин муктаждыгыңар бар дейт. Экөөндө Аллахтын ыраазычылыгы кайсы? Биринчиси ла илаха иллаллах, экинчиси астагфируллах. Ушуда Аллахтын ыраазычылыгы бар. Демек, эң Рамазан айда көп зикир кыла турган ла илаха иллаллах, Алла Тааланы улуктап, Алла гана сыйынууга лайыктуу деп, Алла гана жаратуучу, Алла гана ырыскы берүүчү, Алла гана өмүр жашоонун чечимин чыгаруучу, бейишке дагы Алла киргизет, дозоктон дагы Алла куткарат. Ырыскыны өң түз, даража бардыгын Алла берет. Эки дүйнөнүн бакыты. Демек, ла илаха иллаллахны көп айткыла, астагфирулла. Инсансыңар, силерде кемчилдик көп, ката бар, күнөө бар. Ошондуктан эмне? Астагфирулла, астагфирулла. Ушу экөөнөн Алла разы болот экен. Аны эми экөө силердин муктаждыгыңар бар, ансыз мүмкүн эмес, чараңар жок дейт. Ал кайсы десе, бейишти сурагыла. Дозоктон пана тилегиле. Я Алла ушу бейишиңди насип кылгын деп түбөлүктүү бара турган жайым. Мейли бу дүйнөдө кичине кемчилдик, курсагым тойбой калды, кийимим бүтүн эмес, дагы гана башка дүйнөгө жетпей калдым. Бирок я Алла бейишке кирбей калбайын. Я Алла ушу бейиштен канча деген миллиард бенделериң орун алат. Ошолордун катарына мени дагы кошуп койгун, мага дагы орун бергин деп. Дозоктун отунан пана тилегиле дейт. Дозок өтө жөнөкөй нерсе эмес туугандар. Отуну адамдардан жана таштан болот. Ошондуктан иншалла бул дозоктун отуна эгерде бир адамды чыгарып бу дүйнөнүн отуна салып койсо, уктап калат деп атпайбы пайгамбарыбыз? Мына биз канча отту көрүп атабыз казында. Оттор бар, газ бар, отундар бар, лавалар бар, бу дүйнөдө вулкандар бар. Бул дозоктун оту бар, оту. Ошону 70 жолу муздатып, 70 жолу, 69 жолу муздатып, 70-чиси ушул. Бул деген эми кандай деген? Демек ушудан пана тилегиле дейт. Бир күнөө туурасында арам азыктангандын кесепети. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ант ичемин, анын колунда менин жаным." Адам эгерде бир лукма, бир сындырым арам алкымынан өткөрсө, 40 күн ибадаты кабыл болбойт дейт. 40 күн намазы дагы, фарызы дагы, нафили дагы кабыл болбойт дейт. Bundan aramdan сактанып, алкымды тазалаш керек. Бир дүние туурасында адал менен арамга көңүл бурулбай калат деген пайгамбарыбыз айткан. Жакында бир ушундай заман келет, адамдар адал менен арамды ажыратпай эле, көңүл бурбай эле, бардыгын катар-катар эле жей берет дегенде, ушундан сактангыла деди. Кур'ан-ы Карим бардык ооруга шифа. Кур'анда Алла Таала "Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаъун ва рахматун лил муъминин" Кур'ан-ы Каримди биз шифа үчүн чүрүп койгонбуз. Жана момундарга мейримдүү, райымдуулук үчүн чүргөнбүз деп Кур'анда Алла Таала айтат. Кур'андын насааты Алла Тааладан башкага ибадат кылбагыла, ата-энеге жакшы мамиле кылгыла, тууган уруктарга, туугандарга, жетимдерге, кембагалдарга дагы жакшы мамиле кылгыла, жакшы сөздөрдү адамдарга айткыла, намазды окугула, зекетти берип тургула деп мына жараткан Алла Тааланын буйруктары туугандар. Алла Таалам баарыбыздын ибадаттарыбызды кабыл кылсын. Субхана роббика раббил хамма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин.